Негизи кичинекей кезимден баштап эле спорт менен машыгып келем. Бул спецназга жумушка кирип калышыма бирден бир негиз ушул спорт жаатынан улам келип калдым десем болот. Негизи кичинекей кезимден баштап эле форма кием деп көп айтчумун, көп кыялданчумун. Ошол ниетим ишке ашып, жогорку окуу жайын аяктагандан кийин ушул тармакка өзүм кызыгуум болчу. Анан Кожобеков Равшан агайдын сунушу менен ушул жака ишке кирип калдым. Аял киши үчүн бул тармак бир эле аял киши үчүн эмес, эркек киши үчүн дагы бул тармак оор деп айтсам жаңылышпайм. Кыйынчылык башта эркектер менен аралаша албай, то есть иштеше албай, мындай кыйналдым, себеп дегенде катуу сүйлөшөт алар. Эми убакыттын өтүшү менен көнүшүп кеттим. Шаг тээп, шагать эткенде аябай көп убакытта эмес го, 3-4 айда өздөштүрүп үйрөнүп кеттим. Жумушка орношоор алдында 3 айлык курста окуп келдим Бишкекте, Республикалык учебный центрде. Ошол жакта бир аз кыйналдым, себеп дегенде аякка барганда эч нерсени билбейм, шагать эткенди билбейсиң. Бүт нолдон баштап ошол жактан үйрөндүм. Ошол жакта аябай көп кыйналдым, даярдандым. Анан жумушка ал жактан даярдап бул жака жөнөтөт. 3 айлык курста ошол жактан окуп келип бул жакта иштеп калдым. Эми иш учурунда кыйынчылык биротоло болбойт деп айтпайм. Болуп турат. Ар бир жумуштун өзүнө жараша оорчулугу бар. Бирок жумушумду жакшы көрөм. Оорчулугуна мындай көз жумам. Буюрса спорт жаатында көптөгөн чемпионаттар бар алдында. Ошол жака даярдануудамын. Жумуштан болсо чемпионаттарга аябай мындай шарт жаратып берген, тренировкаларыма шарт түзүп берген. Жумуштан эч кандай тоскоолдук болбойт. Жумушума эч кандай залал тийгизбейт. Пока что мен турмушта эмес, то есть карьера деп жумушту, спортту тандадым. Ушул тармакта көп деп айтпайм, эми бир нече жыл машыгып, анан турмуш жолуна аттансам, жок, ушул тармакта буюрса генерал болом.